Азыр баары универсалдуу болуп калганына. Дилноза башкаларга окшоп Google Translate'тин жардамына муктаж эмес. Ал өз эне тили уйгур тилинен башка дагы 5 тилде түш жоруйт. Негизи менин эне тилим бул уйгур тили. Азыркы учурда мен уйгур тилинен сырткары 5 тилди эркин сүйлөй алам. Бул кыргызча, орусча, түркчө, өзбекче и англисче. Алтынчы кылып азыр немис тилин үйрөнгүм келе жатат. Анткени магистратураны Германияда окуп каламбы деп ойлор бар. Азыркы учурда тил үйрөнгөндө аябай тез үйрөнө алам, анткени өзүмдүн ыкмаларым болуп калат. Мисалы үчүн эң биринчи мага кызыктуу нерседен баштайм. Мисалы сериал болуп калса, фильм, мындай кичинекей кезинде болгондой. Андан сырткары англис тилин аябай жакшы көрөм. Англис тилинде мага TED деген конференциялар бар. Ошолорду көрүп, англис тилинди жакшыртууга аракеттерди жасайм. Изилдөөлөр боюнча ар 3-чү кыргызстандык жок дегенде бир чет тилде эркин сүйлөйт. Орусчаны жат санабаган кыргыз жаштарынын 70% жок дегенде бир жолу тил курстарынан сабак алган. Муну шаардагы чет тил курстарынын көптүгүнөн да билсе болот. Мен англис тилинен мугалим болуп иштегениме уже 4-чү жыл бүтүп 5-чи жылга кетет. Уламдан улам ошо жаш азыркы мезгилде жаштардын англис тилинен башка болгон чет тилдерине кызыгуусу көбөйдү. Анткени азыркы учурда жаштар көбүнчө өздөрүнүн өнүктүрүүнү каалайт. Айына эсептегенде бир 200-300кө жакын жаңы студенттер келип окуп кетишет да. Ошондо жылына көптөгөн жаштар келет. Мектеп жашындагы жаштардан баштап 40 жаш, 50 жашка чейинки келип окуган студенттер көп бизде. Канча тил билсең, ошончо кишисиң деп айтылат. Адистер азыркы жаштар үчүн орус тилин гана билүү жетишсиз дешет. Эл аралык байланыштын тилине айланган англисчени билүүгө умтулгандар арбын. Мен жогорку билимимди Туркияда 5 жыл жана Швейцарияда 4 жыл окуганмын. Учурда 9 тилде сүйлөймүн. Азыркы учурда буюрса мына француз тили менен испан тилин үйрөнүп жатамын. Буюрса 11-ге чыгаралы деген пландарыбыз бар. Жаштарга сунушум, методика бул тилди колдонуш керек. Сөзсүз түрдө үйдө, жумушта, көчөдө, автобуста, троллейбуста кайсы жерде болбойлу ошол тилди сүйлөп, бир тил эч качан башка бир тилге тоскоолдук болбойт экен. Себеби өзүмдүн практикамда да көрүп жатам. Мына мен жакында эле Индонезия, Малайзия, Вьетнам тарапта болдум. Азыр бир 75 өлкөгө барып келдим. Баарын кошкондо ар бир өлкөнүн тили өзгөчө. Ар бир өлкөдө ушул тилди үйрөнүү кызыгуум дагы көбөйүп атат. Мисалы, көбүнчө саякат кылганда да жаштарга да кеңешим, мүмкүн болсо чет жакка чыкканда ушул бизге мотивация берет экен да, тил үйрөнүшүм керек деген. Биз 5 киши менен барып келдик ушул 3 өлкөгө. 5 кишинин 4-өөсү ушу келип тил үйрөнөм деген метод менен, пикир менен келишти. Ушу жаштарга сунушум, азыркы глобалдуу дүйнөдө тил үйрөнүү аябай маанилүү. Бир тил билген бир адам, 5 тил билген 5 адам, 9 тил билген 9 адам болот экен. Ал эми тил үйрөнүүдө жаш курагы канчалык мааниге ээ? Мен 7 тил билем. Кыргызча, орусча, өзбекче, жапонча, кытайча, корейче, монголча. Инглисче бар сөз. Бул эми мен бул 7 тилди мен жаза алам, окуй алам, сүйлөй алам, уксам түшүнө алам. Андан сырткары дагы арабча, персче жаза алам, окуй алам, айрым деңгээлде түшүнө алам, сөздүк колдонбой. Бирок толук түшүнөм деп айта албайм, сүйлөй алам деп айта албайм. Канчалык эрте баштасаң арийне жакшы, өзүңө жакшы эмеспи? Убакыттан утасың. Бирок мен жеке практикамда 44 жаштан деле жапон тилде окушту баштап, анан кийин бүгүн ал киши 65 канча жашка келип калды. Бирок абдан ошол жапон тили багытында ийгиликтерди жаратып, мугалим болуп иштеп, керек болсо илимий иштерди жазып, жапон тили боюнча ошон үчүн эмгек, сүйүү, анан ошол койгон максатты ишке ашыруучу так пландар өтө маанилүү да жаштан дагы боюнча. Учурда орус тилин билсең, дүйнөдө 200 миллиондой адам менен эркин сүйлөшө алган болосуң. Ал эми англис тилин билсең, 400 миллион адамдын тилин түшүнө аласың. Эмесе дүйнөбүздү кеңейтип, котормочусуз пикир алышалы.